Токмокто үйлөнүү тойго келип уулангандардын саны 85ке жетти. Чүй облусунун Токмок шаарында үйлөнүү тойго келип уулангандардын жалпы саны 85ке жетти. Маалыматты Супер KG порталына Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматынан тастыктады. Басма сөз кызматынын маалыматына караганда Токмок аймактык ооруканасына 38 адам кайрылып, алардын 6 ооруканага жаткырылып, калганына амбулатордук жардам көрсөтүлүп, үйлөрүнө жиберилген. Алардын арасында 10, 12 жана 13 жаштагы балдар бар. Ал эми Кочкор районунун жугуштуу оорулар бөлүмүнө 16 адам кайрылып, баары жаткырылган. Бишкек шаарынын жугуштуу оорулар ооруканасына 31 адам кайрылып, алардын 9-у дарыланууга жаткырылган. Учурда бейтапканаларда дарыланып жаткандардын абалы туруктуу. Токмок шаарында үйлөнүү той болгон. Тойдо кыздын жакындары Кочкор районунан келишкен. Буга чейин Токмок шаарынын ооруканасына 20 адам кайрылган. Алардын 16сы амбулатордук жардам алып үйлөрүнө жиберилген. Ал эми 4 адам ооруканага жаткырылган. Булак Супер KG. Ат башыдан суу самыр өрөөнүнө чыккан унаа 5 адамы менен белгисиз болууда. Ат башыдан суу самырга ак түстөгү Nissan Tirana унаасы менен чыккан 5 киши дайынсыз болууда. Бул тууралуу дайынсыз жоголуп жаткандардын жакындары билдиришти. Маалыматка ылайык, унаанын ичинде 4 чоң киши жана 1 бала болгон. Үй бүлө суу самыр өрөөнүнө 30-июнда таңкы саат 4 чамасында Каба уулу Кожомкулдун 130 жылдык мааракесине кетишкен. Ошол эле күнү кайтып келишмек. Акыркы жолу бизге Жумгалы районуна жеткенде байланышка чыгышкан. Ошол бойдон эч кандай маалымат жок. Алар суу самыр өрөөнүнө жетишпептир. Айрым адамдар унаанын сууга түшүп кеткенин көргөнбүз деп жатышат деп билдирди жакындары. Дайынсыз болуп жаткан адамдардын жакындары унааны көрүп, кандайдыр бир маалыматка ээ болгон адамдарга 555 484 883 телефон номери аркылуу байланышка чыгып коюуну өтүнөт. Булак Супер KG. Асылбек Жээнбеков Москвага барып Бабанов менен жолукту деген кеп тарады. Асылбек Жээнбеков Москвага барып Өмүрбек Бабановго жолукту деген маалыматтар интернетке желдей тарады. Мындай маалыматка Бабанов саясий айдыңда Жээнбековдор менен бирикти деген божомолдуу билдирүүлөр жазылды. Бул кабардын тарашына интернетке жүктөлгөн сүрөттөр себеп болду. Анда интернет колдонуучу депутаттар Төрөбай Зулпукаров, Канатбек Исаев менен түшкөн сүрөтүн, мындан тышкары Өмүрбек Бабанов менен өзүнчө түшкөн сүрөтүн жүктөгөн. Аны көргөндөр алардын бир жерде болгонун жазышууда. Жогоруда аты аталган депутаттар Москвага депутат Асылбек Жээнбеков менен барган деген да кептер тараган. Бул боюнча маалымат алуу үчүн Төрөбай Зулпукаров, Канатбек Исаевга байланышуу аракетибиз ишке ашкан жок. Ал эми Бабановдун тарапташтарына байланышканыбызда бул маселе боюнча алар аны менен байланышпагандыгын, мындан улам комментарий бере албастыгын айтып, маалыматты депутат Руслан Казакбаевден тастыктоону өтүндү. Руслан Казакбаев бул суроого жооп берген жок. Булак Супер KG. Өмүрбек Текебаевдин балдары өз алдынча иликтөө жасап президентке кайрылышты. Ата Мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин балдары өз алдынча иликтөө жасап президентке кайрылышты. Аталган видео социалдык тармактарга жарыяланды. Камактагы саясатчынын балдары атасы Өмүрбек Текебаевге каршы көрсөтмө берген орусиялык ишкерлер Алексей Модин жана Леонид Маевскийдин берген көрсөтмөлөрү чындыкка дал келбей турганын, эс алуучу жайлардын биринде болгон жолугушууда ойдон чыгарылганын айтып чыгышты. Өмүрбек Текебаевдин кызы Айденек буга окшогон фактылар кылмыш ишинде көп экенин, эмне себептен башкы прокуратура жана башкы органдар мындай нерселерди эске албай жаткандыгына кызыккан. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Кулчотонов коррупция боюнча айыпталып 8 жылга эркинен ажыратылган. Буга негиз болгон көрсөтмөнүн ээси Леонид Маевский Орусияда олуттуу кылмыш ишине шектелип камакка алынды. 3-майда жогорку сот Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Кулчотоновдун ишин жаңы жагдайлар боюнча кайра карап, үй мүлктү конфискацияга алуудан тышкары өкүмдү өзгөртүүсүз калтырган. Жогорку сот Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Кулчотоновдун ишин кайра кароо боюнча жактоочулардын арызын 16-июлда карайт. Булак Супер KG. Арыс шаарындагы жарылуудан жабыркагандарга Кыргыз өлкөсүнөн гуманитардык жардам берилди. Казакстандын Арыс шаарындагы жарылуудан кийин Кыргыз өлкөсүндө ыктыярчылар тарабынан жардам берүүчү пункт ачылган. Кайрымдуулуктан топтолгон каражаттар Казакстанга жиберилгенин жекешкер Жапар Усенов жазып чыкты. Кайрымдуулук акциясы учурунда 200 килограммга жакын каражат топтолгон. Жарандар жыгынуучу каражаттарды наристелердин памперсин, кийим-кечи алып келишкен. Мындан тышкары 3000 сом акчалай каражаты дагы топтолгон.
гуманитардык жардамды эл тиреги казак ассоциациясы алып муктаждарга таратып берет. Чогулган каражаттар 1-июль күнү Казакстанга жиберилген деп жазган ал. Арыс шаарында 24-июнда эртең менен жарылуу орун алып, тургундар башка аймакка көчүрүлүп, шаар толугу менен эвакуацияланган. Булак Супер KG. Орусиянын суу каптаган Иркутск облусунда жалпы 7000ге жакын кыргыз жаран эмгектенет. Орусиянын суу каптаган Иркутск облусунда жабыркагандардын арасында кыргыз жарандары бар же жогу такталып жатат. Бул тууралуу Супер KG порталына Кыргыз өлкөсүнүн Москвадагы элчилигинин расмий өкүлү Гүлбарчын Байымбетова билдирди. Алгач берилген маалыматтарда жабыркагандардын арасында кыргыз жарандары жок экени аныкталган. Азыркы тапта тактоо иштери жүрүп жатат деп билдирди Байымбетова. Элчиликтин өкүлүнүн билдиргенине ылайык, азыркы тапта Иркутск облусунда жалпы 7000ге жакын кыргыз жараны жашап эмгектенет. Орусиянын Иркутск облусунда суу ташкынынан улам 12 адам каза болуп, 9 адам дайынсыз болууда. Кырсыктын кесепетинен 6700 турак жай, мектеп, оорукана, социалдык мекемелер суу алдында калды. Жалпысынан табигый кырсыктын кесепетинен 751 адам жабыркап, 153 адам ооруканага жеткирилген. Булак Супер KG. Көкөмөрен суусуна унаасы менен түшүп кеткен Чүй облусунун аппарат башчысы Молдокун Абдуллаевдин сөгү табылды. Суу самыр өрөөнүндөгү сууга унаасы менен түшүп кеткен өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аппарат башчысы Молдокун Абдуллаевдин жана анын айдоочусунун сөгү табылды. Бул тууралуу бүгүн 2-июлда Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиришти. Белгилүү болгондой, Молдокун Абдуллаевдин сөгү саат 20:00 чамасында Арал айылынан 12 чакырым алыстыкта табылып, ал эми анын айдоочусунун сөгү Арал айылынын тушунан табылган. Алардын сөгү милиция кызматкерлерине өткөрүп берилип, Кара Балтадагы оолукканага жеткирилген. Кечкирип кеткендигине байланыштуу издөө иштерин саат 20:30 убактылуу токтотулган. Ал эми эртең 3-июлда үй бүлөнүн башка мүчөлөрүн издөө иштери улантмакчы деп айтылат маалыматта. Чүй облустук ички иштер бирикмесинин маалыматына караганда, 30-июнь күнү саат 13:30 чамасында Жайыл райондук ички иштер бирикмесине көкөмөрен суусуна унаа түшүп кеткени тууралуу күбөлөрдөн билдирүү келип түшкөн. Жерине ыкчам тергөө тобу барып, унааны тапкан эмес. Күбөлөр көрсөтмө берип, бул факты Жайыл райондук ички иштер бирикмесине катталып, текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Жеринде Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери издөө иштерин жүргүзүп жатышат. Ал эми Абдулдаевдин жакындары унаанын ичинде 4 чоң киши жана 1 бала болгонун, акыркы жолу Жумгал районуна кеткенине байланышка чыкканын айткан. Францияда кыргыз кызы тартылган граффити пайда болду. Франциянын Самбрио шаарында кыргыз кызы тартылган граффити пайда болду. Бул тууралуу Basicolor Art тобу социалдык тармактагы баракчасына билдирди. Белгилүү болгондой, граффити Just to Paint эл аралык арт фестивалынын алкагында тартылган. Анда улуттук кийим кийген кыргыз кызынын сүрөтү жалпы аянты 100 чарчы метр жерди ээлеген. Фестивалга Франция, Германия, Түштүк Америка, Италия, Малайзия жана Кыргыз өлкөсүнөн барган 30дан ашык сүрөтчү катышты. Фестивалдын алкагында бир жума бою сүрөтчүлөр көп кабаттуу үйлөрдүн дубалдарына түрдүү сүрөттөрдү тартышкан. Мындан тышкары, жаш сүрөтчүлөргө атайын мастер-класстар уюштурулган деп айтылат маалыматта. Булак Супер KG. Республика Ата Журт партиясынын жаштар канаты Атамбаевди колдоо митингине катышат. Республика Ата Журт партиясынын жаштар комитети эртең 3-июлда экс-президент Алмазбек Атамбаевди колдоо штабы тарабынан уюштурулуп жаткан митингге катышат. Бул тууралуу бүгүн 2-июлда аталган партиянын жаштар комитетинин төрагасы Азамат Баяманов Супер KG порталына билдирди. Анын айтымында, митингге өлкөдө болуп жаткан акыйкатсыздыкка, мыйзамсыздыкка каршы болуп чыгышат. Биз өлкөдөгү элита деп атап алган эскилерден чарчадык. Алар өлкөнү өнүктүрүү, өлкөнүн өзгөрүшү тууралуу эмес, бир гана саясат деп алек болуп калышты. Бизге жаңы жаш элита керек деген пикирин айтты ал. Эртең 3-июлда Бишкек шаарында Меди форум имаратында өтө турган митингдин ураанын бири эски элитадан арылабыз деп аталат. Булак Супер KG. Республика Атамбаевдин митингине биздин партиябыздын катышы жок. Эртең 3-июлда Борбор калаада экс-президент Алмазбек Атамбаевди колдоо штабы тарабынан уюштурулуп жаткан митингде Республика партиясынын катышы жок. Бул тууралуу бүгүн 2-июлда аталган партиянын расмий өкүлү Канат Медин уулу билдирди. Буга чейин өзүн Республика Ата Журт партиясынын жаштар комитетинин төрагасымын деген Азамат Баяманов митингге катышып, Алмазбек Атамбаевди колдой турганын билдирген. Республика партиясында дагы, партиянын жаштар канатында дагы бул митингге эч кандай тиешеси жок. Партия бул коомдук саясий уюм, анын өз түзүшү жана жетекчилиги бар. Мындан сырткары, анда кабыл алынчу маселелер чогуу чаран чечилет. Эч ким өз атынан кандайдыр бир билдирүү таратууга укугу жок. Азамат Баямановдун билдирүүсү жеке өзүнүн позициясын билдирет жана партияга дагы, жаштар канатына да эч кандай тиешеси жок, дейт партиянын расмий өкүлү. Булак Супер KG. Алмазбек Атамбаев, Бабанов бир күнү байланышат деп ойлойм.
Бүгүн 2-июль Алмазбек Атамбаевди колдоо боюнча түзүлгөн элдик штабтын иштеп жатканына 1 апта болду. Демейдегидей эле экс-президент кечке маал колдоп келгендер менен жолугушууга чыкты. Ага чейин Республика Ата журт партиясынын жаштар канаты аны колдоп эртең митингге чыгарын билдирген. Андан соң Республика партиясы Атамбаевди колдоо митингине чечеси жок деп маалымдады. Атамбаев Республика Ата журт партиясынын жаштар канаты колдоосу боюнча: "Албетте мен буга кубанып жатам. Алдыда бизди колдоп катарга кошулгандардын саны көбөйөт деп ойлойм. Бабанов менен байланышкан жокмун, бирок аны 1 жылдан бери колдоп келе жатам. Ал өзү бир күнү байланышып калат го, балким келип калабы", деди. Бүгүн элдик штабка депутат Мухтарбек Айнакулов, Кыргыздын Малайзия жана Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси Кылычбек Султан келген. Атамбаев алардын келгени кубантканын айтты. Булак Суперкейжи. Курманайттын болжолдуу күнү белгиленди. Кыргыз өлкөсүндө Курманайт майрамы 10 августта же 11 августта белгиленери болжолдонууда. Бул тууралуу мусулмандар дин башкармалыгы белгиледи. Маалыматка ылайык, Курманайт орозо аяктагандан кийин 70 күндөн кийин белгиленет. Мындан улам быйылкы Курманайт майрамы 10 же 11 августка туш келип калышы мүмкүн. Майрамдын так күнү Курманайтка жакын тагыраагы 6-7 августта белгилүү болот. Быйыл орозо айы 4-июндан аяктап 5-июнда орозо айт белгиленди. Булак Суперкейжи. Интернетте 3-4 бала кызды зордуктап жаткан видео тарады. Социалдык тармактарда топ балдар кебетеси азиялык болгон кызды зордуктап жатканы тартылган видео тарады. Ал эми Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы бул видео фейк болушу мүмкүн экенин билдирүүдө. Интернетке тараган видеодо 3-4 бала кызды зордуктап жатканы тартылган. Ошондой эле элге ал тасмада зордукталып жаткан кыз кыргыз экени, окуя Түркияда болгону айтылууда. Бирок бул маалыматтын чын же калп экени азырынча белгисиз. Бул окуя боюнча УКМК териштирүү иштерин баштап жыйынтыгында маалыматын берерин айтылды. Булак Суперкейжи. Эжесинен качып ошко кетмекчи болгон 7 жана 11 жаштагы кыздарды багуудан атасы баш тартты. Бишкектеги автобекетке келип, ошто жашаган атасына жеткирип коюусун суранган 7 жана 11 жаштагы кыздардын атасы аларды багуудан баш тартты. Ал эми Акыйкатчы институту кыздарды балдар үйүнө жайгаштыруу үчүн тийиштүү органдардан жардам сурайт. Бул тууралуу аталган институттан билдиришти. Маалыматка ылайык, кыздардын атасы жарым жылдан бери Ош шаарында эмес, Борбордо эле жашап келе жаткан. Бул убакыт ичинде ал кыздары менен көрүшүүнү каалаган эмес. Анын туруктуу иштеген иши жок жана спирт ичимдиктерин ичери белгилүү болгон. Ал эми кыздарды буга чейин багып келген эжеси да аларды багуудан баш тарткан. Кыздар эжеси аларды колуна эмне тийсе ошону менен чаап, балдар үйүнө өткөрөм деп дайыма коркутуп келгенин айтып беришкен. Кыздар учурда ден соолукту чыңдоочу лагердин биринде жашап жатышат. Окуянын чоо жайы: 20-июнь күнү саат 21:00 чамаларында Бишкектин Батыш автобекетине жашы жетелек 7 жана 11 жаштагы 2 кыз келип, айдоочулардан Ошто жашаган атасына жеткирип коюусун суранышкан. Окуя болгон жерге Акыйкатчынын орун басары Гүлнара Жамгырчиева барып, айдоочулар жана кыздардын өздөрү менен жолуккан. Кыздар менен сүйлөшүүдө алардын апасы каза болуп калгандыктан Бишкекте эжеси менен жашаары, атасы Ош облусунун Кара Суу районунун 30 Адыр айылында жашай турганы такталган. 11 жаштагы кыз ыйлап, кайра эжесине кайтарып бербөөнү суранган. Булак Суперкейжи.